Бизде дагы да эң сонун жаңылыктар бар. Берүүбүздү улантабыз. Эң сонун эл аралык сынактардан байгени алып келген биздин кичинекей балдарыбыз жана эжекебиз сөзсүз эле түрдө Балажан эстетикалык тарбия берүү борборунун так сүйлөө ири менен жетекчиси Шааркан Иманалиева эжекебиз. Жана ошондой эле көркөм окуу боюнча ушу эл аралык деңгээлдеги сынактарга катышып келген биздин бөбөктөрүбүз бар. Салимбаев Жоомарт, Дөөлөталиева Салия. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кутмандатыңыздар менен азаматсыздар. Куттуктайбыз. Куттуктайбыз эң эле азаматсыздар. Шааркан эже, келиңиз, айтып берсеңиз, кантип сиздерге сунуш түштү, келгиле катышкыла деп же сиз өзүңүз деген барып кандайдыр бир жибердиңизби буларды, кандай болду бардыгы айтып берсеңиз. Мен республикалык эстетикалык тарбия берүү борбору Балажанда уже көп жылдан бери эмгектенемин. Ушул так сүйлөө ириминде жетекчи болуп 10 жылдан бери мугалим болуп иштеймин. Эми сахналык кеп, орусча сценическая речь деген студия ирим бар. Ошол иримге Салия менен Жоомарттын мени менен иштешкенине быйыл 5 жылдын жүзү болду. 5 жылдын жүзүндө багы мен программам 3 жылдык. Быйыл 16 жылы экөө тең сертификат алышты. Так сүйлөгөндү үйрөнүштү. Багы так сүйлөгөндүн секреттери бар да. Артикуляциялык көнүгүү, дикцияны туура кармаш керек, туура дем алуу. Анан жана башка көп секреттери бар. Туура жана так сүйлөөнүн. Анан кийин репертуарды кандай туура алыш керек, кандай жаңылмаштар аркылуу кайсыл үндөрдү, кайсыл тугуштарды такташ керек. Ошол программанын бардыгын өткөндөн кийин анан көркөм окууга өтө баштадык. Көркөм окууда биз Калеми Курч, биздин классикалык бүгүнкү заманбап жазуучуларыбыз, поэттерибиздин чыгармаларынан, орус классикасынан чыгармаларды биздин кыргыз тилге которулган. Бирок басып айта кетер нерсе, менин иримимге келген балдар орус жана кыргыз тилинде экөөнү тең барабар алып барышат. Туура. Жакшы экен. Жоомарт жөнүндө сурап өтөлүчү. Бул бөбөктөргө да кезекте берели. Кайсыл чыгарманы окудуңуз? Мен Салия көз Карагул ботом деген чыгарманы окудук, легенданы. Автору Чыңгыз Айтматов. Үзүндүсүн окуган болчу. Үзүндү эмес, толук чыгарма. Легенда. Сиздер өзүңүздөр тандадыңыздарбы же болбосо өзүңүздөр биринчи эжекеңиздерге сунуштап, анан кийин чогуу тандадыңыздарбы? Кандай болду? Мен сунуштадым. Сиз сунуштадыңыз, э? Мен сунуштадым. Бул кароо сынак жөнүндө биздин борбордон бардыгы би жанры боюнча барып атышты. Анан кийин баягы положенияны окуп карасам, ал жерде көркөм окуу дагы бар экен жанры. Анан кийин эле шака эле кармадым дагы. Эмне үчүн биз катышпайбыз деп анан кийин жакшылап окусам, көркөм окууда 4 мүнөттүк чыгарма ашык эмес дейт да. Анан кийин алдым дагы, анан кийин 2 чыгарма дайындадым. Баягы эл аралык сынак болгондон кийин орус тилине алып барыш керек экен да. Биз кыргыз тилине алып барсак бизди ким түшүнөт? Анан орус тилинде ушу Чыңгыз Айтматовдун өз колу менен орус тилинде жазган легенда Чыңгыз Айтматова деген китеби бар экен. Ошол жерден баягы Айтматовдун варианты менен жазылган Карагул деген чыгармасы бар экен. Баягы чоң проза Гүлсараттын башталышы экен да бул чыгарма. Анан ошол легенда да Карагул деген легенданы алдым дагы экөөнө бөлүп берип, музыкалаштырып, Ашырал Айталиевдин чыгарма тиги Карагул ботом деген дастаны бар эмес беле? Ошол музыкадан кичине көркөмдөп, анан кийин экөөнө орус тилинде айттырдым эле. Казактардын арасынан дагы күтүүсүздөн болду бул чыгармачы. Жашалып жүргөндөр болду жюрилердин арасынан. Абдан аттуу баштуу жюрилер отурушту. А жерде 7 жюри отурушту. Бардыгы аттуу баштуу казак элине, орус элине атагы чыккан артисттер. Ушундай адам. Шааркан эже, азыр Салия менен Жоомарттын талантына күбө болсок кантет, Салия? Даярсыздарбы? Айтып берсеңиздер жакшы орус тилинде да. Боло берет. Боло берет. Каалаганыңыздарды айтсаңыздар.
Кыскача. Анда биз Кыскача. өзүбүз токто деген жерден токтоп калат. Ооба. Туурабы, э? Анда легенда Чингиза Айтматова «Карагул». Начали. В далекие времена был у старика сын, молодой и смелый охотник. Отец сам обучал сына нелегкому делу охотничьему. И тот превзошел его, промаха не знал. Ни одна живая тварь не могла уйти от его меткой и смертоносной пули. Перебил он в горах всю дичь. Маток беременных не жалел, малых детенышей не жалел. Истребил он стадо серой козы, козьего рода. Осталась серая коза со старым серым козлом и стала молить охотника, чтобы он не убивал их, чтобы в род свой продолжить. Но охотник не послушался, уложил метким выстрелом громадного серого козла. Рухнул козел со скалы. И тогда повернулась серая коза боком и сказала: «Стреляй, стреляй мне в сердце, но ты не попадешь, это будет твоим последним выстрелом». Засмеялся молодой охотник над словами серой козы. Прицелился, грянул выстрел. А коза не упала, пуля задела ей только переднюю ногу. Испугался молодой охотник. Такого еще никогда не случалось. И тогда повернулась серая коза и сказала: «Ну вот, а теперь попробуй, догони меня, хромую». Ну, что ж, попробуй уйди, а догоню, пощады не жди. Прирежу тебя. Стала убегать серая коза, охотник за ней. Много дней и много ночей продолжалась эта погоня. Нет, не сдавалась серая коза. Охотник уже давно бросил свое ружье. Одежда на нем висела клочьями, и не заметил он, как серая коза завела его на неприступные скалы. Откуда не было путей, ни вниз, ни вверх, ни вправо, ни влево, откуда не слезть, ни спрыгнуть нельзя было. Здесь и оставила его серая коза и прокляла его. «Отсюда тебе не уйти вовек! Пусть твой отец поплачет над тобой, как плачу я по убитым детям твоим. Пусть воет отец твой, как вою я среди каменных, холодных гор. Проклинаю тебя, Карагул, проклинаю!» С плачем Браво. убежала серая коза, прыгая с камня на камень, с горы на горы. Остался молодой охотник один, боится оглянуться. Ни неба не видно, ни земли не видно. Азаматсыздар. Рахмат. Азаматсыздар. Ушул сыйлыгыңыздар жөнүндө айтып өтөлү. Булар Көрсөтүп коелу. биринчи орундар окшойт, э? Бул сиздин колуңуздагы бул гран-при. Гран-при. Гран-при, да, гран-при. Жибек жолу Анан, ооба, анан мынандай сертификатта. Азаматсыздар. Бул жоомарттык, Бул Салияныкы. жоомарт Салия экөөнүкү. Анан кийин бул жерде дагы мына сиздин колуңузда турган ал биринчи орунду алган 67-чи гимназияда окуган 9 класстын окуучусу Маканбаев Байтик менен 6-чы гимназияда 8 класстын окуусу окуган 8 класста окуган Осмонкулова Чолпонай экөөбү мынакей Жоомарт Бөкөнбаевдин Чептен элдин эрки бек деген поэма. Ошол поэманы окушуп мына биринчи местаны алып келишти. Азаматсыздар. А бул экөө гран-при. Гран-прини алып Браво, келгениңиз. браво. Мага болсо эң мыкты устат Албетте сизге бериш жакшы чыгарма менен алып келген деп сыйлык Сизге дагы беришти. сыйлык беришти. Куттуктайбыз, сыйлыгыңыздар кут болсун. Рахмат. Мындай сыйлыктар бул эң жөнөкөй болсун. Будан дагы чоң сыйлыктар менен келишиңиздерди эмкиде дагы күтөбүз. Чыгармачылыгыңыздар ар дайым өсө берсин. Келип бергениңиздерге рахмат. Ар дайым ушундай кыргыз элинин жүзүн, кыргыз элинин үнүн, жана ошондой эле кыргыз элинин сөздөрүн, чыгармачылыгын, желегин чет жерде ар дайым жаңыртып жүрөңүздөр. Сиздерге Жөн чоң беребиз. рахмат. Шаркын эже сизге да рахмат. Ден соолук каалайбыз жалпыңыздарга. Ну, жибек жолу 2016-нын жеңүүчүлөрү болуп келдик.
құттықтаймыз. Чоң рахмат, дагы келип турыңуз. Жана сыйлыктан аласыз. Рахмат.